Осмонова Гүлсеженин патронажы кылып коелем. Учетто турат. Далилянын учетто турат да. Кирип көрүп коебуз. Гүлсинже, мыйжы. Киребиз, ити жок. Эми алыс жакка иштегенин себеби эми дарыгер жоктугунан эл сентирге кыйналат экен. Кышында, жазында, жамгыр жааганда андан көрө бир өзүм кыйналсам дагы эл кыйналбай, алыс калбай өзүнүн айылында көрүнөт экен. Ошол жакка келдим. Алыс жактарга толуу райондорго иштеп бер десе барып иштеп, элди карап, ден соолугуна караганга даярмын иштеп бергенге. Илгери врачтар бизге көп эле келди, бирок чыдап иштей албай кошту да. Азыр эмне Камилжан келип иштеп атат. Кошуна колуңду карап атат. Бардыгын жакшы эле эме кылып атат го. Мамиле кылып, ыраазы эле болуп атат, бардыгы ыраазы болот. Досторум сыртка чакырат, ке иште биз жака айлык жакшы, баар жок жакшы деп, жок мен мекеним сүйөм, мекеним өзүм элимде, өзүм жеримде иштейм деп ал жактарга барбайм деп отказ берем да. Мекендей ушундай коз жерди, элдери жакшы, мындай жерди дүйнө жүзү кыдырып таппайсыз да, Кыргызстандай жердичи. Кыргызстан эң сонун, көз тийбесин. Кыргызстанды биринчи элдери менен мактайм. Элдердин көп улутчулугу менен мактайм. Улутчулдуктун жоктугу менен мактайм. Баары бири менен Кыргызстан үчүн сүйүп жашаган элдерди мактайм. Тоолор менен мактайм, жайлоолор менен мактайм. Коз жаратылыштар менен мактайм. Када салты менен мактайм. Кыргызстанда жашаган ар бир улут Кыргызстанды өнүп, өсүп, өркүндөшүнө салым кошуш керек. Мен арка кайтпаш керек. Мен Кыргызстан үчүн жан берем, өнүгүшүнө салым кошом деп өзүнүн дил менен, чын жүрөгү менен иштеш керек. Мен деле Кыргызстан өнүгүш үчүн колуман келген салымды кошом, керек болсо жанымды деле берем, аябайм. Тамак сіңіштерім жақшы. Жакшы эле, кекирбейсиң? Кекирем эле аз-маз. Буттарыңызда эшиктериңиз жокпу? Дагы амлодипин, бисопрол кошуп койсо, ичесизби? Азыр мен айтам, дагы мынаңызга кошуп да жазат да 2-3 дары. Мен азыр бир айтып калдым. 50% сары колуттансызбы? Курбанкаладансызбы? Ачыруу жөө экенденсиз да ошо. Биздин үй бүлөдө, тууган уруктарда дарыгер жок. Тууган уруктарым, энемдер, тайнемдер көп ооруганын себебинен мен өзүм дарыгер дагы болом деп чечип, ошо дарыгер болуп иштеп калман, дарыгерликке тапшырып. Кесиптин сыймыгы оорулуу сизге рахмат айтканда. Мен жакшы болуп калдым, сен жазганда мен жакшы болдум, сен айткандай болду деп ошо рахмат айтып кеткенден сыймыктанасыз да. Жаш балдарды көргөндө, мисалы жардам сурап келет эми, кайрылып калат, мен катуу ооруп атам деп экисине келип калганда жардам берсеңиз жакшы болуп калса эле мен сага рахмат айтам, жакшы болуп калдым деп. Ошондон анан сыймыктанып отуруп калабыз. Мен директорго кирип калдым, иш сурап, 5 барбы деп кирип калдым. Анан көп жер сунуштады. Өзүмдүн айылым сунуштады, шаар жакты сунуштады. Анан ушул Сарыгол сунуштады, дарыгер жок. Деле анан майыл мен өзүм карап, көзөмөлдөп, ошо барып иштеп берем эл үчүн деп ушул жака келип калдым. Анан экинчиси, анан бул жака келгенден кийин анан кийин президентибиздин ого чейин жаш кадрларды колдоо жөнүндө 3 квартал сайын, ар квартал сайын 26 миңден акча төлөнөт эле. Анан акыркы президентибиздин приказы менен бул 26 миң квартальный акчабыз 66 миңге көтөрүлүп калды. Ошолдан бизге түрткү болду иштеп келгенибизгечи. Болуптур, өзүңүздү этияттаңыз, оорубаңыз, мейли жакшы барыңыз, Болуптур, өзүңүздү этияттаңыз, İşinерге iyi gelip. Болуптур. Ağzımın da işine kola versin. Allah'ın da soluğunu görüntü bile. Nurcan! Сиз көп кызым да жакшы ойнодуңбу? Ашаа кызым, сиз кет. Кай жакшы калың эчкеде. Жакшы калың эчкеде. Кыргыз тил майрамына кыргыз көйнөктөрдү кийип, кыздарым ырдаганы, бийлегени саар менен жөнөттүк. Мына эми бүттү, алып кетти аза кызым үйгө. Чыга. Ана эми үйгө кеттик. Күндөй жумуштан келип, садиктен балдарымы алып кетем ушинтип. Сафия кызым, майрам кандай болду?
Sonun boldubu? Qaysı ırыңды айттың? Irыңды айтып койчу кызым. Эчиңе айтып берген ырыңды. Бол кызым. Менин айылым аты Мөнөк айыл болуп эсептелинет. Мөнөк айылында 7000 калык жашайт. Анын ичинде кыргыз улутунан, өзбек улутунан, түрк улутунан, анан тажик улутунан элдер жашайт. Көп жылдардан бери бир кылымдардай болуп калды жашаганыбызгачы. Баарыбыз ынтымагыбыз, тойлордо, башка нерселер баарыбыз биз менен барып келип кызматташып жүрөбүз. Основной кыргыз салты болот бул жерде. Жилик соё, жилик өзбек болсок дагы жилик тартабыз элдерге, меймандарга, чоң жиликтер, жарчы жиликтер кылып тартабыз. Анан аксакалдар кеткенден кийин өзүнүн өзбек туугандары келет. Анан олорго салт кылабыз өзүбүздүн салттарыбызды. Основной салт ошо кыргызча салт болот да. Анан үйгө жетип келдик, иштен чыгып, бала бакчага барып, ана үйгө киребиз. Кызым, ошо үйдү ачып баскыла. Бас. Путуңа чечкиле. Биз келдик. Чоң неме учаш. Чоң неме учаш. Учаш. Gel. Учаш. Gel. Gel. Kirin. Çay iç. İşte geldin mi? Geldim işte. Özünüz çarşıya oturasız mı? Yaxşı mı? Geldin mi hayır? Kızım oturup dur. İşte geldin mi? En salınacaksı. İşte geldim. Adamların. Ya, el, göp. Priyomdordu kılıp gelip etraf boşup. Nereden bakçadan alıp buladap geldim. Benim 5 oğlum var. Çoğun gelinim Türk. Üçüncü gelinim Uygurka. Kalan 3 gelinim Özbekka. Ballarım var işteyt. Gelinlerim işteyt. Oğullarım okutkamım. Çoğun oğlum okuyan. İkinci oğlum elektr. Üçüncü oğlum yürüskünün bütken. Dördüncüsü siyazı bütken. Beşincisi ışılı oğlum. Medik. 28 dağı nevre var. 4 çevre var. Kudayga şükür var da baldarım üylü, jaylı, жақсы жашайбыз. Менин балалыгым жалаң эле кыргыз досторум менен чоңойдум. Башка улуттун балдары менен мектеп маалында. 1-класска келгенде алар менен. Мен өзү университетке барганда деле өзбекче сүйлөй албайт элем. Көп эле мисалы бир иш-чара болуп калганда, ошол иш-чара болгондо улут аралык мындай биримдик болгондо өзбек улутундагылар турууга деген мен тургам да. Тургамда эле курсташтарым чочуп кеткен. Сен отур, адаш туруп алдың, отур дейт. Жок, мен өзбекмин десем, алар деле таң калган. Сен өзбекче эмес, кыргызчаны тунук жакшына сүйлөйсүң го деп. Мен өзүм кыргыз айылда болсом, досторум, кошуналарым баары кыргыз. Кыргыз мектепте 11 жыл окуганмын. Кайтадан мага өзүмдүн тилиме караганда кыргыз тилин сүйлөш жагымды дагы, анан оңой дагы магачы. Кайтадан кыйналып кетесиз да бери. Азыр өзбекче билесизби, билбейсизби? Билем. Билем го, бирок мындай кыргызчага тилим кетип калат да. Тилим мындай сынгандай болуп калат да, кыйналып калам. Көп тилди, мисалы кыргыз тилин өзбекче кичине окшотуп коебуз. Башкача тил сөз чыккандай болуп калат. Кыздарым деле, аялым башка айылдан болгон үчүн тунук сүйлөйт. Биздин мисалы кыздарым деле угулбайт дейбиз го биз. Булар деле апа угулбайт, сиз билбейсиз дейт. Анан кийин апасы түшүнбөй калат, угулбайт деген кандай болуп калат депчи. Угулбайт деген кандай болот? Өзбекчеде эшитилбейт дейт го, эшитилмейди дейт да. Апасы деле түшүнбөй калат кыздарым кыргызча сүйлөсөндө кээ бир сөздөрүнчү. Аялым деле 2017 үйлөнгөн болсом аялыма. Андан бери ошо айылда, ошо кошуналар менен сүйлөшүп жүрүп кыргыз тилине үйлөндү. Бала бакчага ишке кирди, бала бакчада сүйлөштү. Анан кийин достум аялдар менен тойлор карабыз. Баардыгыбыз ошо кыргызча жашоодо эле үйрөнүп кетти. Башында түшүнбөй атты. Кичине аз эми кыргызча сүйлөп бажы билип калды. Кыргызча музыкаларды көрө угам. Комуз черткенди кыялданат элем комузгачы. Бирок негедир черте албадым комузду. Жок, черте албадым эмес го, жагы баягындай
окууга бара албадым, жазыла албадым. Өз комуз четкенди жакшы көрөм. Кыргыз тарыхтарынын китептерин Чыңгыз Айтматовду көп окугам мектептечи. Төлөгөн Касымбеков, Жусуп Абдурахмановдун ошолордун тарыхты жакшы көрөм. Кыргызча тарыхты көп окугам. Кыргыз салтта көп кой союлат, жилик тартылат. Анан үйдө бир 20 коюбуз бар. Анда курсташтарым келип калды, өзбек курсташтарым. Анан бир күн мурда кой союп атабыз, кемил мынча эле көп кой соютасыңар дейт. Бизде бир соймай эле өткүзөт, сен азыр 6 кой соютабыз дейт, бир күндө эле дейт. Койгун калбай калат го деп бизде ушул ар бир конок келсе, адияга ар бирине бирден кой соёбуз. Ар бир комнатага, кабинетке бирден кой союлуп киргизет десем. Алар деле таң калган, ушундай салт болобу деп. Эттер чоң кирген, аштын үстүнө чагын пайган жиликтер кирген, бул эмне бир адамга ушул деп. Бир адамга пакетиңе салып жеп чочуп кетишкен. Бизде мындай болбойт го. Ал бери бөлүшө алабызбы депчи, жок. Чоң жилик сизге, каргач сизге, сан жиликтер сизге ошентип бергенбиз. Кабыргаларды турап берсек эле таң калышкан. Ар биз бирден алат экенбиз деп гүлүшүп таң калып ошентип отурушкан. Биз эми өзүнүн улутундагы када салтты билбейбиз да. Мисалы мен андай эле билем, өзүмдүн досторумдун кыргызча када салтты билем. Той барганда келин чүрүштү, кызды алып чүрүштү, баалашты бардыгын. Ошондой кылабыз. Кадимкидей эле. Кадимкидей эле.